Жумагүл Барктабасованын «Майыптын махабаты» аттуу даректүү аңгемеси. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Балким ал тун сүйүүсүнө жолукпаганда, чын эле китеп окуганды билбей, билсе да чыгармачыл чөйрөгө жолобой, а балким тескерисинче балдаксыз баса алган адам болор беле, ким билсин. Балким өзү айткандай, балдаксыз басканы менен коомго, жашоого болгон көз карашы мындан башкача болушу да мүмкүн эле. Айтор ал тун сүйүүсүнө жолукпаганда тагдыр жолунун багыты таптакыр башка тарапка бурулмак. Ал кезде Мукан 14 жашта болчу. Тубаса оорулуу буттарын бастырыш үчүн 4 жолу операция жасалып, 5-чи жолу кайрадан операцияга даярдалып жаткан. Мына ушул жолку операция анын өз алдынча басып кетүүгө болгон үмүт отун жандырган бирден бир жол эле. Ушул учурда ошол эле оорукананын травматология бөлүмүндө машинага урунуп, бутун кокустатып алган Нургүл деген кыз да дарыланып жатып калды. Өзү Нарындык медициналык окуу жайынын студенти экен. Мукандан 3 жаш улуу, ал жөнүндө билгени ушул. А бирок мындан көптү билүүнүн кереги эмне? Эң башкысы тун сүйүүсүнүн отун жандырып, биринчи жолу сүйүү деген бир керемет сезим бар экендигин билдирген бул кыздын өзү керемет эмей эмне? Негизи Мукандын чектелүү гана дүйнөсү бар болчу. Үй, бөлмө, терезе, оору. Өзүнө өтө жаккан нерсе терезе артындагы бактардын желге ыргалган жалбырактары эле. Анын көп күндөрү, көп убактысы терезе артына көз салуу менен өтүп кеткен. Азыр болсо биринчи жолу андан да сонун, түмөн түстүү кыялга батырган сезим бар экенин билип, ошого мас болуп турат. Ушул абал, ушул сезимди ал сөз менен эч кимге түшүндүрүп бере алмак эмес. Ошол кезде ал кыздын ага кылган мамилеси өтө аяр эле. Балким Нургүл аны сүйүп калганын сезип, аны аягандыр. А балким аны байкуш катары кабыл алып, жылуу мамиле кылгандыр. Бир жолу бул ооруканадагы тажрыйбалуу, күчтүү дарыгерлердин бири профессор Данияр Арпачиев деген адам Костя деген баланы ээрчитип келип, Муканга көрсөтүп: «Уулум, бул бала экөөңөрдүн жашыңар дагы, диагнозуңар да бир, көрдүңбү? Бул операциядан кийин басып кетти. Сен дагы ошентесиң», деп айткан эле. Ата эне өзү макул болуп, мөөнөтү белгиленген күнгө бир жума калганда Нургүл дартынан айыгып, ооруканадан чыгып кетет. Ушул күн ал үчүн жүрөктү эзип кайгырткан күн эле. Жер астын үстүн болгондой иретсиз, бир жерге тура албаган башаламан ойлор башын ээлеп алды. Мына ушул күнү ыза болуп, алсыздыгын сезип, биринчи жолу көз жашын көлдөтүп төктү. Жашынып ыйлабай, өкүрүп, бакырып ыйлады. Жанында жаткан адамдардан тартынбай, бирөө таарынтып койгон жаш баладай өңгүрөп ыйлады. Жанындагы бир дагы адам ага үн каткан жок. Ал эмнегедир өзүн бул дүйнөдө жапжалгыз калгандай сезди. Күтүүсүздөн мен да кетем деген ой эсине келе калды. Өз ичинен бир күндөн калбай кетишим керек деп кайталай берди. Ооруканага дарыланууга келбей эле тун сүйүүсүнө жолукканы келип, эми мында калуунун кажети жоктой абал анын сезимине орноду. Бул эң алгачкы ууз сүйүүсү болгондонбу, анын Нургүлгө болгон сезимин баары эле туюп билип калган экен. Ася Валентиновна деген дарыгер келип: «Мукан, мен сенин эмнеге кетем деп жатканыңды билип турам. Бутуңа операция жасат. Болбосо кийин өкүнүп каласың. Сен балдаксыз басып кеткениңде кыздардын баары сеники болот», деди. Бирок ага бул учурда кыздардын баарынын кереги жок эле. Ага бир гана кыз, Нургүл керек болчу. Нургүл ооруканадан чыгып кетээрден мурдараак Мукан анын палатасына барса, ал кроватта китеп окуп жаткан экен. «Кызыктуу бекен?» деп сурап койду Мукан. «Өтө кызыктуу. Сен бул китепти окуган жок белең?» «Жок», деп башын жерге салды. Нургүл маңдайында тамга тааныбаган, сабатсыз адам турганын ойлобосо да керек. Мукан тубаса майып болгондуктан мектепке да барган эмес. Үйдө гана камалып жатчу. 4 операциядан кийин гана минтип балдак менен басып, анан коляскага түшүп жатпайбы? Нургүл кетеринде ага ошол китепти таштап кеткен. Эми анын баалуу буюму ушул китеп. Ичин ачып карап коет. Эмне деп жазылганы белгисиз. Шурудай тизилген чоочун тамгалар. Нургүл китеп аркылуу мага бир нерсе айткысы келгендир деген ойдо аны эч бир жанга көрсөтпөй, башкалардан кызгана берчү болду. Бир күнү Мукан эжесине: «Мага окуганды үйрөтчү», деди.
Сен окуганды үйрөнүп алып эмне кылат элең? Эжеси оюндагысын жашырбай айтып жиберди. Эмне? Мен өмүр бою сабатсыз болуп калсын дейсиңби? Бул сөз эжесине өтө катуу тийдиби, көзүнө жаш айлана түштү. Аны жашыра албай инисинен кечирим сурап жиберди. Иниси да ыза аралаш көз жаш төктү. Ошентип экөө кучакташып ыйлай беришти. Эртеси эжеси ага сүрөттөрүн кимдир бирөө кесип алган алипе китебин алып келип, тамгалар менен тааныштырды. 14-төгү жаш улан бат эле өз алдынча окууну үйрөндү. Мына, эми баягы китептеги купуя сырдын ачкычы колуна тийди көрүнөт. Сырдуу китепти колуна алды. Көрсө ал Джек Лондондун Жашоо кумары деген китеби экен. Ошол китепти эрикпей 3 жолу окуп чыкты. Баягы табышмак ойду табуу керек эле. Чыгарма Бил деген бала ээн талаада 12 күн ачка калып, алы кетип, араң сойлоп келе жатса, астынан өзүнө окшоп ачкачылыктын алы кетип, сойлогон карышкырды жолуктурганы өтө курч сүрөттөлгөн экен. Ушундан улам, демек мен чыдамкай, кайраттуу бол, жакшы жашоо үчүн күрөш деген тура, деп ойлоду ал. Адамдын коомдон алыстап, бөлүнүп жашоосу өтө кыйын. Биз билбеген, биз ойлобогон канчалаган майып адамдар өз үйлөрүндө көпчүлүк менен алака түзө албай, өзүнчө чүнчүп, кыйналып жүрүшөт. Мукан 17-18 жашка толгондо өзүн коомдон ашыкча, жат адам катары сезе баштады. Же тең туш, жоро жолдош болбосо, же үйгө пайда келтирбесем, мындан көрө өлүш керек деген бүтүм жан дүйнөсүн бийлеп алды. Бирок кантип күн сайын ушул ойдун үстүндө толгонгон жигитке бир ой кылт этти. Токко урууну керек. Мына ушул ой келгенден кийин чытырман токойдун арасына адашып калып, чыга албай кыйналып жатканда, күтүүсүздөн даңгыр жолго чыга түшкөндөй денесинде жеңилдөө пайда болду. Ал ошол максатына жетүүгө жан талашып чуркады. Ал өзү чуркаган жок, сезими, ою чуркады. Шаша буша үтүккө жетип, шунурун бычаксыз тиш менен кырча баштады. Анын бир учун билегине ороп кармап, экинчи учун токко туташтырды. Эч нерсе болгон жок. Көп турдубу, аз турдубу, бир маалда тарт деген үн чыккандай болду. Нургүлдүн элеси көзүнө көрүнө калды. Ал бир чети таң калгандай, бир чети жактырбагандай карап туруптур. Денесин калтырак, муздак тер басты. Жашоону, жумушту жеңил ойлуулук менен чечүү болбой турганын жараткан эскерттиби, же тун сүйүүсүнүн китептеги катылган ою таасир эттиби, эмнеси болсо да электр жарыгы ошол учурда өчүп калганы анын өмүрүнүн кыйылышына тоскоол болду. Нургүлдүн дарегин сурап алсам болмок экен. Ага кат жазат элем, деп ойлоду ичинен. Анан анын атын атабай кереметтүү Периге деп кат жазчу болду. Кийин анын атынан кайра өзүнө жооп жазат. Жообун конвертке салып, кеч кирип, эл аягы сууганда коляскасына отуруп почтага барып таштап келет. Эртеси ал кат өзүнө тийгенде абдан сүйүнөт. Каттар өтө көп болуп чогулду. Бул аны бир чети алаксытса, экинчиден анын чыгармачылыкка жасаган алгачкы кадамы эле. Анда өз турмушундагы кайгы капасы, толкунданган учурлары камтылып, ички сыры айтылчу. Алгачкы каттары гезет журналдарга жарык көрүп, анан ырлар жаралды. Анан аңгеме, повесть. Айтор Мукан Сатыбалдиев деген жазуучу акын атка конду. Эми ал мурдагыдай коомдон бөлүнүп жашай албай калды. Эми анын ички дүйнөсүндө эмне болуп жатканын окурмандары да билчү болду. Кийин үй бүлө күттү, уул кыздуу да болду. Бирок анын ушундай активдүү жашоосуна тун сүйүүсүнүн тийгизген таасири өтө чоң эле. Биздин каарман тун сүйүүсү Нургүлгө арнап бир да жакшы чыгарма жаза алган жок. Балким эченирет жазган чыгар. Эченирет ал жазгандарын жаратпай койгондур. Бул да болсо ашынган сүйүүнүн, ашыктыктын жан кыйнаган оорусу болсо керек. А балким келечекте Нургүлгө арнап китеп чыгарар. Бирок ал китепти Нургүл окуур бекен?